маалымат берип койсоңуз, ушул биз кайсы жерде турабыз, бул эмне каражат кайдан болду? Biz Karalca Aymağı'nın Yumurza aylarındaki 5-6 çimba bölümünde turarız. Bu 5-6 çimba bölümü Hazım İstil tarafından hazırlanıp bütçerimizde. Şimdi bizim ölçük kanunlarlar 730 bin ölçük kanun katıldı. Çalkısından şehrin milyondan aşağı getirdik, getirdik, adamlarına verdik. Az önce şu mezgilde ballar Türkiye'de Mısır'da, Kırım'da var, baseyinler, monçolar, dalkosu, Resultü Çin'de bulunduğu adamlar verir. Buga kança, bunun çarşı metre kança bulundu? Çarşı metre, 250 metre kvadrattan başka. Monço, Kırım'da dal, baseyin biriktirinde sığınır. Эки кабаттан турат. Мына айтып берсеңиз, аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү стандарттештирүү жылына карата сиздердин аймагыңыздарда кандай жумуштар аткарылды? Бүгүн кандай ачылыштарга күбө болобуз? Ошол туурасында маалымат берип койсоңуз. Мына президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгына ылайык 2009 жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү стандарттештирүү жарыялаганга байланыштуу өзгөртүү иштер аткарылып жатат. Мына бүгүн биз Каракылча айыл өкмөтүнүн Биймырза деген айылында турабыз. Ошол мына 7-чи айыл өкмөттө биз ушундай семинар кылып, ар бир айыл өкмөт эмне жасалгандыгын ушун жыйынтыктап бере жатабыз. Биз эми Каракылча айыл өкмөтүнө токтоло турган болсок, эң чоң районубузда эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири. Бирок ушул эң көп иш аткарылган Биймырза айылы болгондуктан, ошондой райондук жетекчилик ушул Биймырза айылында өзүнчө семинар кылып, ошол аймактарды өнүктүрүү жылында эмне иштер аткарылгандыгын ошол райондук бардык жетекчилерине, айыл өкмөттөрүнө, айыл башчыларын чогултуп бүгүн семинар өткөзүп атабыз. Мына азыр бул жерде жаштардын эс алуу борборунда турабыз. Бүгүн эки чоң ишке күбө болобуз. Анткени мына ушул айылда турмуш оор үй бүлөгө 5 үй бүлөгө турак үй курулуп, мына бүгүн 2 үйүнө киргизилип, анын сырттарына көчөлөргө бүт тапан таш басылды, брусчаткалар басылды. Ошол ыймандуу келечек деген фондунун эсебинен жолдор асфальттанды, көчөлөр жарыктандырылды, уyu жок, саан уyu жок үй бүлөлөргө, 10 үй бүлөгө саан үй алып берилди. Кыскасы ушул айыл ушул Биймырза айылында ушул аймактарды өнүктүрүүгө кандай иш аткарылгандыгын ушу бүгүн көрсөтүп, анан эң негизги бүгүн иш чара 100 кыз келинге тигизчеге бүгүн пайдаланууга берилет. Ошонун ачылышына күбө болобуз. Бул аябай чоң иш деп эсептейбиз. Анан ошондуктан мына бүгүн ушундай иштерде эми ачылышына күбө болуп, анан кийин түштөн кийин болсо биз спорт зал бүткөн, спорт залдын ачылышына ачып, бүгүн ушундай иштерди өткөзүп турабыз. Эми бир эле Биймырза айылын жыйынтыктаганда демөөрчүлөрдүн эсебинен 24 миллион 400 миң сомдук иш аткарылды. Ал эми жамааттардын, элдин, анан жанагы кайрым ошол ыймандуу келечек деген фондунун эсебинен 8 миллион 725 миң сомдук иштер аткарылды. Буга бир дагы бюджеттик каражаттар буга кирбейт. Ошон үчүн ушунун бардыгын семинар кылып, айыл өкмөтүнүн башчыларына, бардык районубуздагы айыл башчыларын чакырып ушуну көрсөтүп атабыз. Бул эми жергиликтүү бюджеттен болуп атабы? Жок, бюджет жок. Ишкерлерден да. Мен демөөрчүлөрдүн бир дагы мен айтып аткан цифрларга бир дагы республикалык бюджеттагы айылдык бюджеттин каражаты. Бул жанагы гана элдин салымы менен, жамааттардын салымы менен, анан кийин жана фонд көпчүлүк соттан фонд эсебинен, анан демөөрчүлөрдүн эсебинен, жеке ишкерлер, меценаттардын кичи мекенине жасаган салымдардын эсебинен болгон бардыгы 33 миллиондан көп акча каражат жумшалды. Бул жерге бир дагы бюджеттин каражаты кирди. Бұл осы Ассалам қайырымдылық фонды тарабынан жасалған іштер. Биринчisi нан бышырчы цех, бұл балабақша, бұл болса киім түйүүчү цех. Бүтүрү астында тұр. Жұмыс орындарын айтып берсең, қанша орындар? Жұмыс орындары бұл жерде 50-ден ашық жұмыс орны пайда болады. Швейн цехта 80. Швейн цехта 80. Bu yerде балабақшада жұмыс орны пайда болады. Нан бышырчы цехта. Бұл жерде осы бұл дағы ошол не мынау?
Мешіт құрылып берді Астанам қайрат қонақтарға. Бул эме жатакана. Жатақханасы. Кутууга жакшы, сонымен жатакана курдук. Жеке ишкер Атамбаев демеушілігі менен 20 миллион сомға районның центрінде балабақша құрылып атат. Османов мектебінің жанында. Азыр фундаменті құрылып, иштер жүріп атат. Бұл Бадановтың уылдарының қаражат есебінен ресторан құрылып жатат. 30 миллиондан ашып қаражат. Бұл да Атақановтың өз қаражат есебінен ресторан құрылып жатат. Бұл да 30 миллион сом келген. Бұл болса біздің Аристің есебінен ветеринарный пункт құрылып атат. Уже бүтіп қалды бұндағы. Бұл Қырғыз Республикасының өкіметіне қарашты құжат тұрған айналма чөлөөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги тарабынан мусор чыгаруучу машина алынды 2 миллион 479 миң сомго. Ошондой эле Арис тарабынан комбайн алынып келинди, трактор, пресс-подборщик жалпы Кимдин балансы айтпайсың? Бул Караолжа айлык өкмөттүн балансына азыр киргиздик, алынды, азыр быйылкы жылы иштеди. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام والصلاة على رسول الله أما بعد Muna bugün Allah Taala'nın hükmü menen muna bugün bizning Qarag'o'ja rayonimizga o'zgacha Bimirza aylimizga shunday bir ishxona mekani bo'lib jatat. Jana ko'pchigan prezidentimizning ayil aymaqlarni өнүктүрүү deb jarligine baylanıştı. Biz de şunday salınmış oldu degan maqsadda şu Bimirza ayılına jige işkerler jana eldik şu fond uyushturganmiz. İman Gelecek degan fond, şu fondun jardam menen bir 500 salındı. Muhtaç uylarga jana şu fondun esebinden 10 saan uy elimizge. Şu muhtaç adamlara 10 saan uy alıp berildi. Jana muhtaç uylarga 15 uylarga 15 ming aksalay jardamlar berildi. Jana ayta beretirim bolsa öte köp işler bolуп атат. Кудайга шундай асфальттар басылып атат көчөлөрүбүзгө. Суулар чыгып турат. Бүгүнкү күндө ошо фонддун жардамы менен дагы Кудай кааласа келечекте көп иштер турат. Алда үмүттөрүбүз чоң. Кудай кааласа ушундай бир иштерди баштап отурабыз. Менин атым ушул айылдын жооптуу имамы Мирланбек Матмырсаев. Саламатсыздарбы? 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санаттештирүү жылы деп өлкө башчыбыз, урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгына таянып, биз ушул Каракулжа районунда Биймырза айылында тигүү цехинин ачылышын баштап атабыз. Буйруса ушул тигүү цехибизге биздин тигүү цехибиз бир 200 орунду жумуш менен кыз келиндерди камсыз кылабыз деп ойлоп турабыз. Азыркы күндө ачылганыбызга, иштеп баштаганыбызга 3-4 күн убакыт болду. 50-60 кызды кабыл алып, уже жумушубузду баштадык. Буйруса айыл жеринде ошо жумушсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле ички миграция, Кыргызстандын ичинде ички миграцияны токтотуу максатында бир аз болсо да өлкөбүзгө салымыбызды кошобуз деген ниетте турабыз. Биздин айылга жаңы цех ачылып атат. Ушул ачкан
кече болуп жатат. Жазында ушул иним Болотбек сөз берди эле ушул жерде жогорку иштеген кызматкерлерге, элге сөз берди эле. Жазда Асылбек Шарпович баш болуп ушул жерге капсула салынып, курулуш башталды эле. Бүгүн мына ачылышы болуп турат. Ачылыш аземине ушул бүт айыл аксакалдары, жумушчулар, бүт элдер келип ушул жерде бүгүн ачылыш аземи болуп жатат. Элге кызмат кылган, берекелүү, пайдасы тийген ишкана болсо экен деп бардыгыбыз тилегибизди айтып отурабыз. Бүгүнкү ошол келген ачылышка келген бир туугандар, элдер бардыгыбызга ыраазыбыз. Жакшы кечени өткөзүңүздөр. Элге кызмат кылган ишкана болсун ушул жер. Биймырзалык агайын туугандар, урматтуу алыс жакындагы коноктор, урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу аймактарды өнүктүрүү боюнча өткөрүлүп жаткан райондук семинардын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президенти улуу урматтуу Сооронбай Шарипович өлкөдөн кымбат дөөлөт жок деп белгилегендей, Кыргыз көчү жолун улап 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санапташтыруу жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу районубузда бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жаткан мезгилде биз сиздер менен жолугушуп отурабыз. 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү боюнча аткарган иштерди көрүү боюнча ушуну менен 7-чи айыл өкмөттө семинар өткөрүлүп таанышып жатабыз. Биз райондук жетекчилик Каракулча айыл өкмөтү боюнча эң көп алгылыктуу иштер жүргүзүлгөн Биймырза айылында райондук семинар өткөрүүнү чечип, бул семинарга айыл өкмөттүн башчылары, райондогу айылдардын башчыларын чакырып отурабыз. Семинардын жүрүшүндө айылда аткарган иштер менен негизинен таанышып чыктык. Болот элибиз швейный фабрика куруп берем деди. Бир жыл өтпөй, 7-8 айда Кудай буйруп дегендей, күч кубат берип, анан жигитчилик дегендей сөзүн аткарып, бүгүнкү күндө ушул швейный фабриканын баштапкы мындайча айтканда ишин, жумушун, бете чагын, кызыл лента кесип дегендей бүгүн осогос каттап күрөштү. Бүгүнкү күндө 100 орунга ырасталган. 200 орун кылып берем деп убада берип атат акырын. Чоң айтып. Эми өзүңүз ойлогуңар, 200 жерде Каракулчадан, башка айылдардан, биздин айылдан келип иштесе, 200 үйлөө үчүн кандай бул чоң нерсе? Assalomu alaykum, hurmatli el jurt. Mana bugun barimiz bo'lib o'tiramiz, jana ko'rib o'tamiz. Aylanib so'ng mamlakatdan o'tgan devizning ostida ish bo'lib, mana bizning Biymirza ayılında eshitgan uylar sanalib, taza su problemasi chechildi. Ko'chalarimiz asfalt bo'lib o'tadi. Mana shveyler seg açılıp, adamlardan bunday ansezim uyg'onib, ertangi kelajakda balдар uchun maktabga kompyuterli klass ochilib o'tadi. Ушундай демилген болду, ушундай ишти алгажылдырган азаматтарыбызга карыялардын атынан жана өзүмдүн атынан рахмат жана алкышымды айтам. Чоң рахмат, өмүрлүү болсун иштеген болду. Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, абалар, эжелер, ини карындаштар. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, кош келиңиздер бүгүнкү семинарга. Биздин ушу фабриканын ачылышына салым кошкон, ушуну курган Болот эңибизге ошондой эле ушу бүгүнкү семинарга салымдарды кошуп, өнүгүүгө салым кошкон жарандарга биздин Каракулча айыл өкмөтүнүн атынан грамоталарыбыз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Аймактарды өнүктүрүү жарлыгына ылайык Каракулча айылдык аймагынын Биймырза айылына өз каражатынын эсебинен кийим түйүүчү цех куруп, жаңы жумушчу орундарды камсыздандыруу үчүн жеке ишкер Абдыкадыр Болот жылынат. Буйрук 340-30-октябрь 2019 жыл.
sosyallık, ekonomik ödüsü koşkan salım için jергilиктүү cemaati müçösü Jumayev Jakip Siller. Şurada mazmunda Arda Gramata menen Karagolca Aylık Kengeşi'nin deputatı Bayımbetov Dinibek Silner. Assalamu alaikum Aslek Sharipovich. Assalamu alaikum. Konoktor, alыстан келген, жақындан келген konoktor. Assalamu alaikum Каракулжа эли. Бир акылман айткан экен, жасай турган ишиңди биринчи көрсөт, андан кийин айт деп. Мына Алла Тааланын буйругу менен мен ушу 7 ай мурун, ушу жылдын башында 11 март күнү аймактарды өнүктүрүү жылына байланыштуу райондук администрациянын жетекчилиги алдында уюштурулган жыйында сиздерге ода бердим эле. 200 орунду жумуш ордун камсыз кылып берем деп. Мына насип кылып ушул күнгө туш келдик. Мына азыр бүтүп жумушчуларына 3 күн болду. Азыр 100 адам иштеп жатат. Буюрса дагы алдыда ниетибиз көп жумуш болот деп эсептейм. Себеби бардык азыр биз жумушчулар менен сүйлөштүк. Көптөгөндө шыктуу кыз келиндерибиз көп экен. Сөзүмдүн ушул айтып кетер элем, ыраазычылык. Ушу райондук администрацияга, жогорку кеңеш депутаты Аслек Шариповичке жана ушул жердеги баардык жергиликтүү бийликке, депутаттарга, жергиликтүү кеңештин депутаттарына баардык адамдар өздөрүнүн каалоо тилегин айтышып, келип жардам берип атышты. Баардыгына рахмат. Элдер, мына жерде айылдаштар баардыгы жакшы сөздөрүн жок дегенде келип кошуп кетип атышты. Ушул мамлекетибизде тынчтык болсо гана ушундай өнүгүү, жакшы иштер болот экен. Баардык сиздерге айтарым, элибизде, журтубузда аманчылык болсун, тынчтык болсун. Рахмат. Мына бүгүн үйлөргө келип кабар алдык. Мына ошо үйлөргө кирип аткан бир туугандарыбыздын үйлөрүн куттуу кылсын. Үйлөрүндө дайым жакшылыктар болсун. Ак жолтой үйлөр болсун. Ал жерлерден уул үйлөп, кыз чыгарып, тойлорду кылып, жакшылыктарга көп болушту Аллах Таалам насип эткен болсун. Мына ушундай ишканаларды ачып, элибизге, журтубузга бала бакчаларды салып, элдин камын ойлоп аткан бир туугандарыбыз. Бүгүн астында туруп атабыз, мына болот. Аллах Таалам ишиңизге ийгилик берсин. Элибиздин ак бата сизге насип болсун. Тилегиңизге Аллах Таалам жеткирип, келечекте мындан да көптөгөн ийгиликтерди элге, журтка насип кылышты Аллах Таалам өзү жардам берип насип кылган болсун. Versin, doylatın versin, yetmezken devlet olsun, ömrün uzun olsun. Bana çakanın ölüm için vakt olur, Şükür. Ben Allah'tan şu Bolat dinimizge Gülesime, oğullarına, kızlarına, vardır çakınlarına, bir tuğanlarına, çimde soğuk huzur, imanlı, baktı ömürlesin. Köp yaşasın, işleri iyilikli olsun. Kanday ümitmeden, maksatmeden şu işkanı nasılsa, vardır işe alsın. Memleketimizge, elge şu işkana kızmak kılsın. Allah. İyilik kalayı sizlerge. Köp işine uçuravay, günlük müştehit, kısa müştehit Burada işkanada açıp berip atkanına Bolat ilimizin de Allah Taala tilegine jetkirip uy бүлө bala çakası менен dayım jakşılıkta olsun. Bul jerde işlep atkanına kız gelinlerimiz Allah Taala kolumuzlardan şunday bir böğrü tökülgön, sizler şunday dikmeşler olup, elge jurtka fayda keltirip, elimizde sүйүнүp, sizlerge de Allah Taala bereke verip, kolumuzlar dert bolmasın, dayım jakşılıkta olsun, bereke verip.
Nail başçısı. Kıska aytasın mı? Nail kanday esiplerine biz güçlenmesine gönül razıyız. Büyücetli koşmaya çıkarız. Respublikalık biliyoruz. Ana nosyonda yem ölçüler, güçler, yem ölçüler, yerlerine uyumlardan talep olsa şunu, yanan değil, cemaat. Toplasak vaktinde aranında kitaplara kapitalda kondodanlık görüldü. Жергілікті бюджетіне серінен 450 мың сомға Қарауылжай айының тұрғыны бірінші топқа болмай Шер Бұлқанбектің үйі құрылып кигізілді. Қарауылжайының тұрғыны жеке ішкер Әлиевтің өз қаражат есебінен 10 миллион Қарауылжайының Мақсудов көшесінде 200 цех құрылысы берілді. Қарауылжайының жеке ішкер Мақсудов өз қаражат есебінен 1 milyon songa Maksutlu köşesinde mal sayıcı jay işe verildi. Karavulcayının ayında nomor 29. kesintik listede Küveyt Memleketlik Aslan Karayoluk Fondusu Karayolusunun neserinden 6 milyon songa 200 cek kuruldu. Karavulcayının nomor 29. kesintik listede Küveyt Memleketlik Aslan Karayoluk Fondusu Karayolusunun 10 milyon songa Namuşuru tutsak 4 milyon songa balabakça, 3 milyon songa meçit, 3 milyon songa yatakana, жалпысынан 20 milyon songa kompleks bütkerildi. Çalma ayının aymağının turgunu Jeke İşker Yusuf Atambayev'in demirçiliğinden 10 milyon songa Karavulcayının Ergeç Osman altındağı orta mektebi'nin canından 240 orunlu balabakça İmaratı kurulup canat. Karavulcayının turgunu Jeke İşker Badanov'un öz karajat eserinden 30 milyon 500 bin songa Karavulcayının Aliyev köşesinde toykana kuruluşu işke geri altında durar. Karavulcayının turgunu Jeke İşker Atakanov'un öz karajat eserinden 30 milyon songa Karavulcayının Ceyinbekov hattında köşesinde süpermarket kurulup işke geri altında durar. Alistin eserinden 1 milyon 700 bin son karajat Karavulcayının veteriner kuruluşu bütkerildi. Karavulcay ayı hükümetine Alistin kargosuyla 7 milyon 400 bin songa jергilükte büdjetten 100 bin son жалпысынан 7 milyon 500 bin songa Valyasa markasında kombayn, Belarus 82 markasında traktör, jana Tereska Prespa-Borsik alınıp paydalanmaga verildi. Respublikasının büdjetinin eserinden 4 milyon 200 bin songa Karavulca Matkadır vaktindagi köşesi asfalt köşöldü. Respublika büdjetinin eserinden 6 milyon 100 bin songa Karavulcayının İsmanov vaktindagi köşege 1285 metre asfalt köşöldü. Karavulcayının Aliyev, Fazılov köşelerinde jергilükte büdjetinin eserinden 2 milyon 500 bin songa adamlar yürüyüşü taban taş köşöldü. Karavulcayların İçki İşler Bölümünün demirçilerinin jana özlük kuramının salımı menen 2 milyon 500 bin songa 6 bölmeli jatakana, 6 jumuşçu bölme jana 3 bölmeli aşkana kurulup işke beriyor aldında turar. Karavulcayının bir uçaskasındağı körüstöndü. Aylanasın büdjetinin eserinden 350 bin songa tozuldu. 10-20-30 yılda bütüncülerin tarafından 567.100 songa Karavulca ayındık aymağında Karavulca ayının mekteplerinin materyaldık teknikal bazası çıkardı. İmza ayını boyunca hazır sizler özünüzle tanıştınızlar. Bu boyunca ayın başı özü malumat verir. Ben hazır 1. May boyunca ayetmeyin. 1. May ayı boyunca Saudi Arabia memleketinin bütün Dünya Asambleyası Fondusu karşılığı menen 30 milyon songa 1. May ayında Toktogul atındağı orta mektep camıdan imaratı kuruluda. Sondayla iş 10-20-30 yıllıklar tarafından 1. May ayında 200 bin songa materyaldık teknikalık bazası çıkardı.
Kırgız Respublikası'nın özgöçe Kırdallar Ministrliği'nin karşılaması menen 5 milyon so'mgo Karaolja Daryası'nın taşkından korgoçu 207 metr damba kuruluşu bütkörüldü. Kuveyt Memleketlik Assalam Kayrımdılık Fondusu karşılaması menen 5 milyon so'mgo 1-may ayındagı Ahmatov jana Moldo Jangara atındagı köçelerinde 2 meçit kuruluşu bütkörülüp faydalanууга berildi. Sarıkamış ayı boyunca Sarıkamış ayının turgunu jeke işker Rustam İbrahimov öz karajatının eserinden 1 milyon 500 bin so'mgo Sarıkamış ayının çıkış tarafından taza su toptoçu kampa ornottu jana onun tegedegini tozup berdi. Ушундай эле мектеп бүтүрүүчү тарабынан 77.000 8.000 so'mго Sarıkamış ayında Ormakиев атындагы орто мектебинин материалдык техникалык базасы чыңалды. Кыргыз Республикасынын өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин каржылоосу менен 26 миллион so'mго Тар дарыясынын ташкынынан коргоочу 300 метр дамбаны курулушу бүткөрүлүп, кошумча 200 метр дамба курулушу иштери жүрүп жатат. Karakolca aylık kaynağında 2019 yılın 10 ay içinde Respublika bütçetten 59 milyon 581 milyon so'mluk iş atkarıldı. Jергиликтүү bütçetten 6 milyon 72 bin so'mluk, demeçiler tarafından 104 milyon 400 bin so'mluk, eldik cemaattın esebinden 8 milyon 965 milyon so'mluk, investisyona fondlarının eserlerinden 75 milyon 505 bin so'mluk yumuş atkarıldı. Жалпысынан Karaolja ayыл өкмөтү боюнча 254 milyon 523 bin so'mluk yumuş atkarıldı. Hurmatly tumanlar. Бүгүн Күнүмдүк жашоо өкмөтү айтканда 7-чи айыл өкмөтү болуп аткан семинарды кылышып атабыз. Атабай маны көрүп келгенде эле аябай жакшы зор иштер болупту. Муну биз да айылга жеткизип атабыз. Түшүндүрүү иштерин айтып атабыз. Кудай кааласа ушундай семинарларды боло берсин. Себеби биз да ушуну көрүп, тажрыйба алып, айтып деп атабыз. Ушундай айылда ушундайлар өнүгүп атыптыр. Болуп атат экен, ишти кылса болот экен деп айтып атабыз. Эми Кудай кааласа бизде да аз иштер жыгылып атат, болуп атат. Кечегинде асфальт басып бүттү бизде дагы. Башка эмне мен ушу ийгилик ардыңыздарга дайым ушундай семинарлардын өсүндө болуңуздар, жакшы ийгиликтерге жетишиңиздер. Şu rahmet. Sayın Aybaşı oldu. Doğru, sayın. Hurmatly бүгүнкү семинардын катышуучулары исмим Шербоч жана Олоктор жана бүгүн ушу сиздердин семинарларыңызда болуп отурам. Ушу семинар бүгүн чындыгында мына Karaolja айыл өкмөтүндө чоң иштер болуптур, чоң ийгиликтер болуптур. Жакшы иштер аткарылыптыр. Биз ушул Бийимиз айылында жанагы эң бизге көрүнгөн жакшы иш мына Швен Исек деген аябай жакшы иш болуптур. Ушул жерде 100 орун 100 аялдар иш менен калып болуптур. Ушул жигитке дагы, болот жигитке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Айылдын атынан, ошо өзүбүздүн атыбыздан рахмат, ушу жигиттин өмүрүн берсин, бактылуу болсун, дагы көп иштерди аткара берсин. Анан ушул Бийимиз айылдын жамаатына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, жакшы иштерди аткарыптыр, жакшы нерселер болду, көп нерселер болду. Ушул биздин айылда дагы ушундай иштер болуп атат. Биз дагы ушундай аткарсак деген, ушундай иштерди кылсак деген ойлор бар. Баарыңыздарга рахмат. Көңүл буруп семинарга келип катышканыңыздарга